кээ бир ата энелер кантип мен 20 жыл азамат болсун деп өстүргөн уулумду бир келин бир аял келип туруп эле 2 күндө өзгөртүп салат деген дагы эмнеге түшүнүкөй же, ошондуктан бүгүнкү маселе жөнөкөй маселе эмес. Чындыгында бул өтө чоң көйгөй азыр ар бир үй бүлөдө. Бул жерде ошол аба ырайыны, үйдөгү моралдык, психологиялык атмосфераны же жаркыратып кое турган, же булуттарды бүркөлтүп, жаамгырды жадырып кое турган бул көбүнчө кайненелер, апаларда. Апаларга көп маселе таандык. Маселенин көпчүлүгү кайнене келин мамилеси деген учурда салмактуураак тарабы кайнене тарапта деп. Кайнене тарапта болот. Мына кайненеси бар. Азыр Жанара деле айтар. Мен да мыкты кайненени көргөнмүн, алтындай болгон кайненени көргөнмүн. Кандай болгондо келин жакшына болуп, жуурулушу ошолорго аралашып кетет. Аны ошо кайнене чечет экен да. Кайнене биринчи ушундай бир сонун кабыл алып, ошо баласынын тандоосуна макул болуп, анан келин менен жакшы сүйлөшүп баарлашканда дагы аба ырайы аябай сонун болуп калат да. Апаларга байланыштуу деп ойлойм да мен. Көп мага келген каттарга байланыштуу, жаштардын кайрылуусуна караганда ошол апалар кайненем эле мынтип атат, анан апам эле мынтип атат деп туруп даттангандар бар. Сенде кемчилдик жокпу, сен эмне күзгүдөйсүңбү? Сен эч кандай кемчилдик жокпу? Сен эмне кемчилдигиң бар деп мен аларга да кайрылам. Бирок апалар ошолорду жаш келген, мөлтүрөп келген келинди туура жолго салып, ошол үй бүлөгө жуурулуштуруп коюш, бул апаларда да. Чоң роль апаларга таандык.